закреплениеге сураш керек болчу. Анан уруксат берсе, жасаш керек болчу. Уруксат бербесе. Шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынын кызматкерлери бул күнү Ош шаарынын Туран аймактык кеңешиндеги Куренкиев, Космонавт көчөлөрүндө өз аймагынан сырткары тротуар жерди коруктап алган жарандарга экинчи ирет түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Аймактагы Космонавт көчөсүндөгү жашоочулар бири-бирин көрүп эле белгиленген чийимден чыгып, менчиктеп алган. Космонавт көчөсүнүн аягында жайланышкан бул үйдүн жашоочусу жолду тарытып, тротуар үчүн алаякталган жерге үй салып, жол тарапка ажаткана мончо жана башка курулуштарды эч кимдин уруксаты жок эле өздөрү куруп алган. Азыр өзүңүздөр күбө болгондой тротуарларга, жол тарапка капиталдык курулуштарды куруп алган курулмалар, тандыр чыгарып, баня, туалеттерди чыгарып салып алгандарды көрүп атасыздар. Ушуларга эскертүүлөрдү берип, буларды ошо мыйзам чегинде мурунку биринчи акыбалына келтирип коюш боюнча бүт баарын эскертүү жүргүзүп атабыз. Тийиштүү кызматтын өкүлдөрү текшерүү жүргүзгөндө мыйзам бузган жарандар курулуштарын бузабыз деп айтканы менен алар кеткен соң өздөрү каалагандай курулушун уланта берет. Алар текшерүүчүлөрдүн айтымына кулак салбайт жана бул көнүмүш адатка айланды. Куренкеев 92 үйдүн жашоочусу да үйүн жолго чейин салган. Эми анын турагы сүрдүрүлсө, үйү жок калуу коркунучу бар. Кайнатам менге кып берүүдүм үйдү ярымыны. Күйөөм кетип койгон, Россияга келмеген. 4 баламдан машинада отурамын. Мен мада аш жер бар экен, мусор болуп жатарды. Мен үй салган жылы бул жер таштандуу болуп жаткан. Андан кийин эч кимден уруксат сурабай эле 2 бөлмөлүү үй салгам. Мен документтерди карабай эле жер меники деп ойлогом. Эми эмне кылыштын айласын таппай турам. 8 балам бар. Текшерүүнүн жүрүшүндө суу өтүүчү түтүктөрдүн үстүнө жана жогорку чыңалуудагы электр зымдардын үстүнө курулуш куруп алган фактылар аныкталды. Жеке менчик үйлөрдөн бери куруп алгандар бар. Ушу биздин красный линияга чыгып кеткен бардык курулуштарды бузуруп жатабыз азыр. Булар боюнча биринчи эскертмелерди бердик. Эми экинчи эскертмени беребиз. Андан кийин муниципалдык менчик башкармасынын снос бөлүмүнө өткөзөбүз. Андан кийин бузулгандан кийин анан бул жер бардыгы тегиз бойдон, жол бойдон калыш керек. Текшерүү учурунда Туран аймактык кеңешиндеги 2 көчөдөн 10дон ашуун мыйзамсыз деп эсептелген үй ээлеринин курулуштарын жок кылуу баракчалары таркатылды. Эми айтылган шарттарды жашоочулар аткарбай каршылык көрсөтсө, мыйзам чегинде айыппул салынат. Мындан тышкары тийиштүү комиссиянын корутундусу менен үйлөр сүрдүрүлөт. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.